Садыр Жапаров мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттарды тапшырды. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында жалпы билим берүү мекемелеринин алтын сертификатынын ээси болгон бүтүрүүчүлөрүн салтанаттуу сыйлоо аземи болуп, ага президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчынын маалымат кызматы Жапаров алтын сертификаттын ээлерине президенттин мактоо баракчаларын жана эстеликке белектерди тапшырганын кабарлады. Быйыл Кыргызстандын 57 бүтүрүүчүсү алтын сертификатка татыктуу болушту. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын келечеги билимдүү жаштардын колунда деп баса белгилеп, билим берүү системасына комплекстүү чара көрүүнү колго алып келе жатабыз. Мына ошол өлкөбүздүн үмүтү болгон кыргыз элинин таланттуу, билимдүү, мыкты, алдыңкы бүтүрүүчүлөрү сиздер менен бүгүн жолугушуп, жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку балга ээ болгон бүтүрүүчүлөр менен ата-энелери, окуткан мугалимдер эле сыймыктанбастан, баарыбыз жалпы Кыргызстан эли сыймыктанып турабыз сиздер менен. Канткен менен силер алдыдагы жашооңорго бекем пайдубал болуп бере турган мектеп жылдарын артка калтырып, ата-энеңер жана мугалимдериңер менен бирге өмүр жолуңардын эң маанилүү бөлүгүн басып өттүңөр. 11 жыл бою билим чырагын колуңарга алып, талбай окуп, көз майыңарды коротуп, мээнет кылып, ошол мээнетиңердин жемишин татып отурасыздар. Бирок билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, нагыз билимдин даңгыр жолуна эми түшкөнү турасыңар. Келечекте татыктуу кесиптин ээси болууга умтулуп, улуу максаттарды алдыга коюп, багытыңарды аныктап алдыңар деп терең ишенемин. Себеби алысты көрө билген адам гана алдыдагы максаттарына терең билим алуу менен гана жетерин азыртан аңдап билип, ага жетүүгө талпынат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгындагы алган баллыңар силердин бул багыттагы аракетиңердин үзүрү болуп калды десек жаңылышпайбыз. Ага жараша мамлекетибиз дагы мыкты бүтүрүүчүлөрдүн, өлкөбүздүн жигердүү жаштарынын ата мекенин алга сүйрөйм деген дымагын коштоп, алардын чыгармачыл, илимий жана кесиптик потенциалына ар тараптан колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Билим алууга болгон үмүт тилегиңер орундалып, аракетиңер арбып, арышыңар кеңейе берсин. Келечекке жол чаап берген мектебиңерден алган билимиңер мындан аркы окууңарга бекем пайдубал болуп, андан ары ата журтуңарга пайда алып келишин тилеймин. Билим уясы болгон мектепти окуучу, мугалим жана ата-эне деген үч жактуу объективсиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Өлкөдөгү өнүктүрүүнүн өзөгүндө окуучуларыбыз турса, алардын билим кенин казуудагы баскан жолунда дем берген, күч берген, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон, алга сүрөгөн асылзат устаттар дал ушул мугалимдер менен ата-энелер. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, аларга биз силер менен кошо башыбызды ийип таазим кылабыз, ар дайым ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Уважаемые обладатели золотых сертификатов, одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание комфортных, современных условий для обучения молодежи и будущих поколений в условиях частных перемен, как это происходит сегодня. Государство придает этому особое значение и выделяет большие средства на развитие образовательной сферы. В этом году
мы значительно повысили заработные платы нашим учителям и преподавателям. Давать знания и воспитывать таких прогрессивных молодых людей, как вы, благородное дело. Поэтому профессия учителя должна быть одной из самых почетных и востребованных профессий в нашем обществе. Государство и впредь будет работать над этим. Ваши достижения с высокими оценками в общереспубликанском тестировании – это результат упорного труда в школьные годы, вашего отношения к образованию и будущему нашей страны. Теперь вы имеете право обучаться по любой специальности в любом государственном учебном заведении Кыргызстана. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и вашим учителям, которые вас воспитали. Глядя на вас, мы уверенно можем сказать, что в ближайшем будущем вы внесете свой посильный вклад в развитие нашей любимой страны. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, алтын сертификат ээлеринин саны 2022 жылы 53 болсо, 2021 жылы 58-ге жетип, 2022 жылы быйыл мына 57 жеңүүчү аныкталып отурасыздар. Аймактардан келген бүтүрүүчүлөрдүн мыктыларындагы өзүнчө белгилеп айтуу мен үчүн абдан кубанычтуу жагдай болуп турат. Пандемиянын дагы билим берүүгө таасири тийбей койгон жок, бирок талапка ылайык билим алууга эч нерсе тоскоолдук кыла албайт деп далилдеп өзүңөрдү көрсөтө алдыңыздар. Бүгүнкү билим берүү атаандаштыкка багытталган жана мамлекеттин гүлдөп, өнүгүшүн камсыз кылган жогорку деңгээлдеги билим болушу зарыл. Азыркы учурда жогорку инновациялык технологиялар заманында биздин коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын алдыга жылышына кызыктарбыз. Бүгүн коомчулук негизги ресурс болгон адам потенциалын түзүүгө жана өнүктүрүүгө активдүү инвестиция жасап жатат. Себеби ааламдагы эң кымбат ресурс бул адам акылы, билими. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттикти өнүктүрүүдөн, жакырчылыкты кыскартуудан, толук кандуу заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууга чейинки ар кандай социалдык таасирлерди камтыйт. Кайсы гана мамлекет болбосун, өлкөнүн келечеги бул таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Биздин улутубуздун эң негизги байлыгы бул чыгармачыл, илимдүү, интеллектиси жогору, коомго пайдалуу жаштарды тарбиялоо. Силерди жеңишке таптап, ишеним арткан, коомубуздун татыктуу жарандарын тарбиялап өстүргөн ата-энелерге жана мугалимдерге өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Мен сиздер менен сыймыктанам жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өз тармагыңыздарда мыкты адис болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошоруңарга бекем ишенем. Сиздерге биринчиден бекем ден соолук каалайм, улам жаңы бийиктиктерди багындыра бериңиздер. Мектепте окуган жылдардын жыйынтыгын чыгарып, билимиңерди тереңдетип, жаңы багыт алганы турасыңар, жолуңар байсалдуу болсун, келечегиңердин кең, эгемендүү Кыргызстандын бактылуу жаштарынан болушуңарга тилектешмин. Турмуш жолунда кандай гана бийиктиктерди багындырбагыла, силердин бар байлыгыңар туулган жериңер менен кыргыз элиңер экенин эсиңерден эч качан чыгарбаңыздар. Дайыма мамлекетиңиздерге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.